Кыргызстанда 13 октябрга карата коронавирус 63 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдирди. Аймактар боюнча алганда Бишкек шаарында 35, Чүй облусунда 16, Ош облусунда 1, Талас облусунда 1, Ысык Көл облусунда 8, Жалал Абад облусунда 2 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 122 адам илдеттен сакайып чыкты. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен 2 бейтап каза болду. Нарын облусунун Жумгал районунда зордуктоого кабылган 13 жаштагы кызга саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин кызматкерлери психологиялык жардам берүүдө. 13 жаштагы кызды зордуктоого шектелип 21 сентябрда анын 54 жаштагы өгөй атасы кармалган. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча мурдагы жылдары жашы жетелектерге карата 1101 кылмыш иши катталган. Анын 150дөн ашууну жыныстык мүнөздө болгон. Жашы жетелектерге жыныстык зомбулук үчүн шектүү катары 57 жаран кармалган. Алардын канчасы сот жоопкерчилигине тартылганы тууралуу маалыматтар жок. Жазык кодексинин 165 беренесине ылайык 16 жашка жетелек балага карата сексуалдык байланышсыз ыплас аракеттер жасалса, шектүү 5 жылдан 7,5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Президент Садыр Жапаров Instagram социалдык тармагындагы расмий баракчасына жаңы дайындалган министрлер кабинетинин курамы тууралуу билдирүү таратты. Анда ал кабинеттин жаңы төрагасы Акылбек Жапаровдун ар бир кадамын жеке өзү көзөмөлдөй турганын жазган. Бул өзгөрүүнүн себеби тууралуу суроо жаралууда. Ар бир мамлекеттин башкы көйгөйү казынаны толтуруу. Казына толсо элдин жашоосу оңолот, пенсия маяна көбөйөт, инфратүзүм жакшырат. Ошондо гана күчтүү мамлекет болобуз. Биз Акылбек Жапаров менен Ал бул жылдын бюджетин 280 миллиард сом менен жаап, келерки жылы 400 миллиард сомго жеткирем деп сөз берди. Эгер муну аткара албаса, чара көрөм, аны сындабай иштөөсүнө убакыт берели. Мурдагы ишмердигин сындаган атуулдарга айтарым, Жапаровдун ар бир кадамы менин жеке көзөмөлүмдө болот деп жазган. Президент Акылбек Жапаровдун жетекчилиги менен кумтөр маселеси козголуп, казынага кошумча 24 миллиард сом түшкөнүн, ошонун эсебинен жетим балдардын жөлөк пулу 100% көйгөнүн да белгилеген. 12 октябрда Улукбек Марипов министрлер кабинетинин төрагасынын милдеттерин аткаруудан бошотулду. Италиянын борбору Рим шаарында чоң 20 тобуна кирген өлкөлөрдүн чукул саммити башталды. Бул тууралуу РИА Новости маалымат агенттиги жазды. Маалым болгондой, чукул жыйын видеоконференция форматында өтүп, анда ооган калкына гуманитардык жардам берүү, Афганистанда элдин эркин жүрүүсүнө, чек аралардын ачылышына шарт түзүү, террорчулукка каршы күрөшүү маселелери каралып жатат. Жыйынга чоң 20 өлкөлөрүнөн сырткары Бириккен Улуттар уюмунун, Эл аралык валюта фондунун, Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү да катышууда. Эске салсак, 15 августта Талибан кыймылы Кабулду ээлеп алып, Афганистандагы бийликти колго алганын жар салган. Андан соң өлкөгө өз үстөмдүгүн орнотуп, жаңы өкмөт кураган. УКМКнын экстрадициялык тобу кичи жана чоң Памирде жашаган этникалык кыргыздарга гуманитардык жардам жеткирди. Атайын топ гуманитардык жардамды Афганистандын өзүнөн сатып алып, жүктү Тажикстан бийлигинин уруксаты менен мурда колдонулуп келген коридор аркылуу алып өтүштү. Афган кыргыздарына жеткирилген негизги азыктын жалпы көлөмү 95 тоннаны түздү. Ошондой эле этникалык кыргыздардын Афганистан аймагында эркин жүрүүсү кыргыз бийлигинин жардамын тоскоолдуксуз кабыл алдыруу боюнча натыйжалуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Эртең 14 октябрда саат 9:00дөн 21:00га чейин Борбор калаанын айрым райондорунда ичүүчү суу токтотулат. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Маалымат боюнча бул токтотуу Батыш Шекти суу кампасы менен шаардык суу түтүктөрүндөгү оңдоо жана техникалык тейлөө иштерине байланыштуу экенин айтты. Суу төмөнкү аймактарда өчүрүлөт. Аларча суусу темир жол линиясы, Жибек жолу проспектиси, Жаш гвардия бульвары, темир жол линиясы, Фрунзе көчөсү, Манас проспектиси. Мэрия үйлөрдө, мектептерде, бала бакчаларда, саламаттыкты сактоо мекемелеринде жана башка социалдык өндүрүштүк объектилерде суу болбой турганын эскертти.